Табыңызчы, бул кайсы оон? Дагы бир жолу кайталайын. Көпчүлүгүңүздөр таптыңыздар болуш керек. Чыныгы жүздөр менен деп атабыз. Кеттеген эмесе, буларды баардыгыбыз билебиз. Бул терип черткенде ушундай болуп чертилет. Кимге ушул коомузду жүрөк сырын, жолуккан кандай жакшы дегендерди өз алдынча тапкысы келип аткан болсо, ушуну тапсаңыздар болот. Дээрлик бул эстрадалык ыр болгондуктан аккордтор менен чертсек болот да. Аккорд деген эмне экен? Үч үндүүлүк деген сөз. Биринчи жана үчүнчү үндү чогуу басуу деген. Демек, немесе биз эң жөнөкөй болгон ушул аккордтун түрү менен таанышалы бүгүнкү сабагыбызда. Негизги нотасы бул экинчи кылдагы сөмөй болгондуктан, башкача айтканда 4-чү позицияда нотасы ми болгондуктан, ушул ми менен алсак болот. Анан кеттик кайра. Чыры жок, бул жерден да аккорд алсак болот. Биринчи кылдагы чыпалак менен экинчи кылдагы ортон аккорд болуп саналат. Чыры жок сөздөр менин. Дагы бир жолу кайталайын. Чыры жок сөздөр менин. Жаркырап күлүп турган жайнаган дегенде бул жерде бир секретти ачайын сиздерге. Биринчи кылды сөмөй менен баса турган болгондо, мисалы, нота билгендер болсо, бул си нотасы 4-чү позицияда. Си нотасын ар дайым ар бир чыгармада си нотасын баса турган болгондо, экинчи кылды коомай кармап койсо абдан сонун болот да, ушул сөмөй менен. Ошондо ашыкча музыкада секунда деген нота чыкпай, абдан сонун компактно угулат да, мисалы. Жайна